Буга чейин Ымыркай Эмир Турарбековдун апасы коомчулуктан жардам сурап кайрылган. Ал сколиоз же омуртка сөөгүнөн жабыркаган уулунун операциясына $35.000 керектелерин жана мынча каражатты үй бүлө көтөрө албасын айткан. Элим барсыңбы фонду чогулган 35 000 сомдой каражатты тапшырды. Ошо декабрдын аягына чейин деп ошо эме кылып чакырып атышат да. Анткени баланын азыркы этабы балага аябай оор болуп калып атат, сөөгү уже бир жакка кыйшайып баштады да. Анан азыркы учурда ошо баланы кыйнап атасыңар, бир бөөрөгү дагы биздики жок болчу да. Башы да кыйшайып атат, болгон жайы кыйшайып атат да. Анан срочный деп алып келгиле деп атат да. Бизде азыр болгону 500 000 сом гана чогулду. Дагы ошо элим барсың артынан дагы акчабыз чогулуп калды. Бир аз болсо дагы сиздерге чоң рахмат. Кичинекей Усман Өмүрбаев дагы кайдыгер эмес жарандардын колдоосуна муктаж. Усман 2 жаш 3 айлык, ага шашылыш операция талап кылынат. Сөөк чучугунун трансплантациясы Түркияда жасалат. Жана ага $100.000 чогултуу үй бүлө үчүн оорчулук жаратууда. Буга чейин Усман жүрөгүнөн операция болгон. Ата-энеси иммунна жетишсиздиги бар уулуна күн сайын көп акча коротот. Кичинекейдин үй бүлөсү кыргызстандыктардын жардамына муктаж. Бизге операцияга $100.000 СШнын акчасы керек болуп турат азыр. Ошого биз муктаж болуп турабыз. Мен Омурбаев Усмандын апасы, кыргыз эли менен суранам жардам берип койгула. Колуңардан келишинче жардам берип койгула. Ар бир салган салымыңар бизге өтө маанилүү. Жумасына 5 адамдай кайрылат, ошо көбүнчөсү жаш балдар болуп эсептелет. Региондордон келишет, ошо шаар ичинен көпчүлүк бөлүгү ошол $80-30.000 түзгөн оорулары менен кайрылып келишет. Ошо кайрылган жарандарга биз телеканалдарга кайрылып, Instagram, Facebookка чыгарып, болушунча түшкөн акчаларды ошо 2 жума алкагында же 3 жума алкагында ошо кайрылган жаранга тапшырып беребиз. Кайдыгер карабаган бардык жарандардан турмуштук оор кырдаалда турган кичинекей жаранга 0772 00 20 15 номери боюнча эл сомго каражаттарды которуу аркылуу жардам бере алат. Сиз үчүн арзыбаган акча болсо дагы алардын калыбына келиш үчүн чоң кадам болушу мүмкүн. Уланбек Тыйканбаев, Ала Тоо 24.